Да бир жолу кутмантаңыздар менен биз болсо ашканадабыз. Белек адаттагыдай эле өзүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп жатат азыр. Ооба. Айта бериңиз. Бүгүн эмне даярдайсыз? Урмат байкени туруп аткан турбайсызбы сиз? Мен Урмат байкем. Азыр биз картошка менен жасалган гренки деген тамакты даярдайбыз. Бул таңкы сонун маанайга абдан жаккан тамактардын катарын толуктайт десек болот. Себеби абдан тоюмдуу. Анда ал кантип жасалат жана ага кандай азыктар керектелет деген суроого биз жооп берели. Ал үчүн мына сиз көрүп жатасыз, нан, дал ушундай нан болуш керек. Жана картошка, жумуртка, пияз, жана көк чөптөр. Анан калса татымына жараша туз, мурчтарды да кошуп койсоңуз болот. Анда биз баштадык. Мен эмне кылайын? Мен жардамчы болоюн бүгүн сага. Азыр белекна бул укропторду ал дагы. Негизи аш көк деп да айтып келебиз кыргызча. Бирок азыр укроп десем сага түшүнүктүүрөөк болот го дейм, Аш көк. Ошуларды турай берсең болот. Мен болсо алтын. Майда тураш керек. Майда, абдан майда тураш керек. Ооба. Колун келишинче. Бысымылда. Азыр болсо мен картошканы сүргүчтөн өткөзө берейин. Пиязды да турайбызбы? Мунуса абдан эле майда экен, мага бул керек окшойт. Ооба, пиязды дагы өткөрөбүз, туурабайбыз. Кудай. Ыйлайбыз го. Мына урматтуу теле көрүүчү. Бул жөн гана гренки эмес, бул тоюмдуу гренки десек болот. Себеп дегенде ичинде картошка, пияз, жашыл чөптөр, жумуртка бар. Сен үйдөн негизи жасап көрдүң белең ушул тамакты? Буну такыр жасап көрбөпмүн. Азыр оюма келип атпайбы? Үйдөн эмне үчүн жасап көрсөм болбойт? Жасап көрүш керек экен. Анткени оп-оңой. Негизи биз дайыма эле баарын ордото беребиз, өзүбүздүн жашообузду. Бардык маанисинен, Бардык маанисинде. Негизи эртең мененкиге аны тамак жасап эмне кылабыз? Кечинде жеген тамакты деле жылытма кылсак болот да деген сыяктуучу. Мага мына бул өткөргүч аябай жакпай жатат. Мен эмне кылам азыр айтайынбы? Карап калган жүрөгүң түшүп. Азыр мен башкасын табам. Аркы жагы чоңураак экен го, алда болбойт экен. Жок, ал такыр эле чоң болуп калат экен. Мына бул жерде сонун өткөргүч бар эле, менин сүйүктүү өткөргүч. Ошону алайынчы. Мен эсимде бала кезде будан союз салат жасаарда өткөрчүк. Мына ушул аябай. Баасында билем мен керек болсо да. Анан Айтурган кандайсың? Жакшы. Бир айдан бери эфирге чогуу элекпиз. Мени сагындыңбы? Сагындым. Кандай экен мен жок чыккан дебейинби? Эми кандай десем эле. Эфирден сырткары эмес, теле көрүүчүлөрдүн жанында. Ооба. Негизи мына урматтуу теле көрүүчүлөр, таң эрте көпчүлүк учурда убактыңыз болбой калышы мүмкүн. Көбүрөөк тамак жасаганга кээ бир тамактар албетте бир топ убакытты талап кылат. Ал эми биздин гренки орточо эсеп менен Айтурган канча убакытты талап кылат? Орточо эсеп менен 10 мүнөт. 10 мүнөт, Ооба, андан көп эмес. Мен орточо эмес, мындай максималдуу түрдө айттым. Орточодон өйдөрөөк, Ооба. Жетеби бул же дагыбы? Жетет. Жетет, Болду, ооба. Калганын Эми азыр мен деген бир сонун тапшырма берем Белекке. Айымдар, мырзалар, карап туруңуздар. Белек ыйлабайт десеңер, анда жаңыласыңар деп кой. Ооба, Белек ыйлабайт, мырзалар ыйлабайт десеңер, анда сиздер жаңыласыздар. Себеби азыр биз мырзанын ыйына күбө болобуз. Мен сага пияз, тигини алып алайын, сага өткөргүчтү. Макул. Макул. Бияка. Ичине. Ооба, ичине эле. Тигил жакшы тураса ошол менен эле тура бербейинби? Макул. Мына. Мен ыйлабайм, сөз берем. Ыйлабайм дедимби, ыйлабайм. Мен болсо чөптү алып, даярдап турайын. Мунун бармбы? Сынап турайын. Сен токто деп кой. Мен карап коем. Мен сени карап. Сүйлөшүп, Негизи, Айтыр. эртең менен эмне тамак жейсиң сен? Белек, эртең менен эмнеден баштайсың? Эртең менен аябай жакын тартып атат го. Эртең менен негизи обязательно дебейинби? Кофе ичем, анан чай ичем, анан суу ичем, жалаң суусундук, андан кийин гана Дагы. Азыр да бир аз көз жаш чыгат азыр. Андан кийин гана бир тилим нан жегенден кийин гана тамак ичкенге өтөм. Бирок ал кандай тамак болушу мүмкүн. Ал тамак жумуртка. Куурулган жумуртка. Эртең менен ошонун баарына жетишесиң, Эфир болбогон күндө айтып атасың азыр, Эфир болбогон күнү. Эфир болгон күнү студиядан жейбиз. Себеби биз бул жерден даярданабыз. Тамак даярдайбыз. Биздин плитабыз дагы күйүк азыр. Ысып калыптыр аябай. Даяр экен, жок дагы. Ооба.
жетпейт. Пияздын көп болгон жакшы да. Ачышып атабы же ачышпай элеби? Такыр жаш чыкпай эле го. Линза тагып алганына дегенге. Негизи атышып атат. Анан оператор байкебиз жакын тартканына байланыштуу байкатпай атам. Болду дейм. Ооба, жетет. Жетиштүү болот ушул. Мына эми жашчы коштойт. Эх. Эми кийинки кадамыбыз. Кийинки кадамыбыз биз белек туурап койгон көк чөптөрдү кошобуз. Көк чөптөрдү кошобуз. Анан кийин 2 жумуртканы бул жака чагабыз. 3 жумуртка чагалуу же даамдуураак болот. Үчөн жаксак деле болот. Мен бир жумуртканын сазайын окуп салдым го бул жерде. Аябай сага өчү бардай эле. Ооба, эзип салдым го тим эле. Анан эмне кошобуз? Анан Туз, мурч. туз, мурч сен кошо бер. Мен болсо аралаштыра берейин. Сен токтоо деп кой. Ооба. Негизи жумуртка деген бул эртең мененки тамактардын болду. Эң менди сүйлөп атып аксып кеткен турбайм. Эртең мененки тамактардын эң башкы бир ханы экен, ханышасы экен десек да жаңылышпайт экенбиз. Себеби ал ар бир эртең мененки жасалган тамактарга кошулат. Жана болду. Ушунчалык даамдуу болот. Көзүм ачыш баштады. Жана бир азыктарды бири-бирине жабыштырганга да жөндөмдүү да. Мисалы үчүн кээ бир тамактарды биз илеп атат дагы эле. Кээ бир тамактарды биз азыктарды ун менен жармаштырабыз, ал эми кээ бирөөнү ушунча жумуртка менен бири-бирине бириктирип койсо болот да. Аябай эффективдүү. Эң сонун. Биз болсо мынакей мешти күйгүзүп алдык. Азыркы тапта ысып жатат. Биз сиздер менен алдыңкы мүнөттө жолугабыз. Биздин гренкини даярдайбыз чогуу. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуз. Сымылда. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, жагымдуу, жандуу музыкалык чыгарма уккандан соң биз ал убакыттын ичинде байжыттан атат 3 гренки жасап койдук. 3 дана гренкини жасап койдук, мынакей кып-кызыл кылып кууруп. Ал эми буну кантип жасайсыз? Кандай кадамдар керек? Айтурган айтып берет. Анда дагы бир жолу кайталап өтөйүн, себеби азыр эле жаңы эле бизге кошулганда телекөрүүчүлөрүбүз болсо керек. Бизге алгач картошка керек, пияз керек. Алардын баарын экөөнү тең сүргүчтөн өткөзүп чыгабыз. Андан соң көк чөптү туурайбыз дагы кошобуз. 3 жумуртканы кошобуз. Анан туз, мурч татымына жараша кошуп койсоңуз дагы болот. Анан кийин мына ушундай сковородкага суу майды куюп туруп кууруп баштайбыз. Мындай нанга үстүнө кошуп туруп. Нанын үстүнө сүйкөп алабыз, нанын үстүнө май сүйкөгөндөй. Анан кийин албетте мынтип туруп картошканы сүйкөгөн жак бети менен оодарып саласыз. Себеби ал жак алтындай болуп. Урмат байке көрсөтүп койсоңуз болот бул жерде. Мынакей. Мына. Балык куурулгандай таңдын көрү де. Неме? Эң кыскасы, эң маанилүүсү дейинчи, сиз ыңгайлуу кийим кийишиңиз керек. Албетте кээ бир учурда кийимдер булганып калат, ал эми кийимдин булганбашы үчүн биз албетте фартук кийебиз. Ооба, биздин эфирдин кийимдери булганып, жаман болуп калбашы үчүн ушундай сонун фартуктарды даярдатып алганбыз. Алардын дареги азыр экрандын астында жазылып турат. Ооба, дал ошол жака чалып, байланышып, өзүңүзгө дагы буйрутма берип, каалаган сүрөттү, каалаган жазууну, каалаган өңдү, каалаган стилде жасатып алсаңыз болот. Биз албетте аларга терең ыраазычылык билдиребиз жана ишибизди улантабыз. Кызарды болду экен? Жок, дагы бир аз күтөбүз. Мынакей биздин режиссерго, үн режиссерго, дагы бир режиссерго, оператор байкелерге, бул бизге. Баарына тең бөлүштүк. Баарына жетиштикпи? Ооба. Баардыгынын курсагын тойгузабыз. Элнурага жетти. Азыр кулактыгыбызга кыйкырып жибериши мүмкүн, мага гана деп. Ысымылда. Белек кууруган боюнча чебер турбайсыңбы? Негизи дүйнөлүк. Кара куруң бар окшойт негизи тамак кууруган боюнча. Албетте. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, кызарып жатат. Мынакей мен сыйкырчылыктагы өнөрлөрүм бар. Жакыныраак көрүп алдык. Кып-кызыл кылып кууруйбуз. Жана албетте, эгерде сиз докторлор, врачтар, диетологдор май жебе десе, анда бул оокаттан бир аз азыраак гана жесеңиз болот. Себеп дегенде көрүп атасыздар, бул тамак абдан көп майды талап кылат. Бирок өтө тоюмдуу. Ооба.
баса белгилей кетчү нерсе. Азыр биз дагы май кошобуз. Негизи ар бир 3 гренкини кууруп атканда биз ар биринде тең майды жаңылатып алып атабыз. Ооба. Себеби дагы бир мындай пайдалуу кеңеш, эски майга тамакты бышырсаң, ал ден соолукка абдан зыян дейт. Андыктан майлуу тамактарды жакшы көрөм дегендер Тез алмаштырып туруш керек. тез алмаштырып туруңуздар. Негизи көпчүлүк учурда теле көрүүчүлөр, жашоочулар, биздин жарандар эмнеге нааразы? Бул жанагы мисалы үчүн тест татымдардан фри картошкасын сатып алабыз го. Ошону бир топ майды такыр алмаштырбайт деп нааразы болушат. Чындыгында ал дагы такталган маалымат, себеп дегенде кээ бир учурда байкасаңыз, картошкалар абдан карайып кеткен дагы учур болот. Ошондуктан өз колуңуз менен жасаган пайдалуураак. Мисалы үчүн мына бизге болуп таң эрте кесиптешим экөөбүз жалпы Таң шола берүүсүнүн редакциясын курсагын тойгузуп, теле көрүүчүлөргө дагы сонун шпаргалка кылып алабыз дебейли, албетте. Акчасын да алабыз, акчасын да алабыз. Жакшылап кууруп алалы. Азыр бир аздан кийин баары даяр болот. Биз бүгүн абдан көп гренки жасайлы деп чечтик. Жана баары даяр болгон соң сиздерге көрсөтүп, дагы бир жолу кайсы азыктар кошулат жана эмне керек берет, баардыгысын тең иреттеп айтып беребиз. Ооба. Бунусу дагы автоматтык түрдө иштеп кетти. Аз гана мүнөттөр калды, урматтуу теле көрүүчү. Буюрса, картошка менен даярдалган биздин гренки дагы даяр болот. Аба жетпей баштады. Мен бүтүрөйүнбү анда. Келчи. Аябай ысык экен чын эле. Мештин үстү. Сен анда сүйлөп тур жакшылап. Мен сүйлөп турайын дебейинби? Негизи дүйнө жүзүндөгү эң көп колдонулган азыктардын бири бул жумуртка жана картошка экен. Себеп дегенде кандай гана тамак аш болбосун, сөзсүз картошка колдонулат экен. Өзгөчө кыргыздардын тамагына деп да айтылат. Мисалы үчүн байкасак, көбүбүз ойлойбуз, кадимки эле биз бышырып жүргөн плов, аш, күрүчтү эт менен гана бышырат деп. Чындыгында аны картошка менен бышырган адамдар бар экен. Ал эми байкап көрсөк, негизи эле калган тамактардын баардыгында сөзсүз картошка кезигет. Ал учур менин гренкилерим дагы даяр болуп калды. Баары даяр, сону болуп кыпкызыл болуп пышты. Мага негизи кыпкызыл болуп пышкан картошка абдан жагат. Мен бышырдым го чиркин. Ой. Мына. Ушундай сонун, ушундай бир табак болду биздин тамагыбыз. Ооба. Өзүбүз менен сыймыктанабыз дебейинби? Сыймыктанабыз. Негизи мынакей ашып кетсе 15 мүнөт керек делет. Ал эми биздин ортодо жандуу музыка болгон үчүн бир аз убакыт узагыраак көрүнүшү мүмкүн. 15 мүнөттүн ичинде тоюмдуу, бат жана өзгөчө сонун тамакты даярдайм десеңиз, бул албетте картошка менен кошо даярдалган гренки экен. Эсиңизге салып өтөлү. Ар бир таңыңыз Таң шола менен биргеликте башталсын. Биздин эфир болсо алдыга карай улана берет. Албетте. Жейбиз биз. Тамагыңыздар даамдуу болсун.